кандай десем, жакшы жагынан дегенден баягы 3-депутат бул атайын аял кишиге каралган, аялдын квотасы болот да. Бул да болсо жанакы биздин мамлекеттик 30% аял киши түзүш керек деген мыйзамга дал келип атат да. Азыр 90 депутат болсок, кийинки созыв, кийинки чакырылышта 90дон 30 аял болот экен да. Бул бир жакшы жагы. Ал эми азыр айтып атышпайбы, тиги 30 округ болгондо негизи менин оюм мындай да, округтан келгенден кийин мен 9 Тородун округ районунан болгондуктан ошо азыр кайсыл жакка да кошулат экенибизди билбейбиз. Бирок ошол эле округдун маселесин көтөрө бергенге туура келип калабы деген ойдомун да. Анан жанакындай республикалык масштабтагы чоң көйгөйлөрдү, ошол эле мына климат маселеси, ошол эле билим берүү тармагында чоң маселелер бар бүгүнкү күндө, ошол эле саламаттык сактоо жаатында дагы абдан көйгөйлөр көп дегендей. Ошолар эми каралбай койбойт эмес, бирок экинчи планга өтүп кетеби деген да коркунучтар бар да.